Саламатсыздарбы, 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Алгач маанилүү жаңылыктарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жапониянын түштүк-чыгыш райондорунда Малакас тайфуну нөшөрлөгөн жаан жана бороон алып келип, анын кесепетинен 2 киши дайынсыз жоголуп, 43 киши ар кандай жаракат алды. Катуу жааган жаандан улам дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүшү жана жер көчкү жүрүүсү да күтүлүүдө. Аба ырайынын начарлыгына байланыштуу 100дөн ашуун авиакаттамдар токтотулуп, мектептер жабылды. Жергиликтүү бийлик 690 000 кишини кооптуу аймактардан көчүрүп чыгууну пландаштырууда. Азыркы учурда Малакас тайфуну күчүн жоготуп, Тынч океаны аркылуу чыгышка карай жүрүп, Хонсу аралынын түндүк-чыгыш аймактарына багыт алды. Тайфун бул жерге качан жетет жана анын кесепети эмнеге алып келет, сиздерге маалымдап турабыз. Эми Борбор Азия өлкөлөр боюнча эртең кандай аба ырайы күтүлүп жатат? Аны кененирээк айтып берейин. Кытайдагы этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу шаарында күн ачык болгону менен абанын температурасы төмөн болот. Үрүмчү шаарында бүгүн жааган жаан эртең токтойт. Эртең күндүзү асман ачык туруп, кечинде күн бүркөлүп, чалган жүрүшү күтүлүүдө. Казакстандын көпчүлүк аймактарында абанын температурасы төмөндөйт. Мисалы Астана шаарында күн ачык болуп, абанын температурасы 17 градуска чейин төмөндөйт. Буга салыштырмалуу Алматы шаарында жогору. Бирок бүгүн жааган жаанга байланыштуу абанын нымдуулугу 60% түзөт. Өзбекстанда асман ачык болуп, абанын температурасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жогору болмокчу. Мисалы Фергана өрөөнүндө 29 градуска жылуу болсо, Ташкентте 34 градусту көрсөтүп турат. Нукус өрөөнүндө болсо 32 градусту түзөт. Түркмөнстанда да так ушундай, өлкөдө жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы көпчүлүк аймактарда 30 градустан түшпөйт. Тажикстандын түштүк аймактарында жаан жаайт, ал эми калган аймактарында күн ачык. Кыргызстанда 23 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт. 24 сентябрда кээ бир тоолуу райондордо бир аз жаан жаап, күн күрөшүү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда асман ачык болот. Абанын температурасы төмөндөшү ыктымал. Мисалы Нарын жана Ысык көл областтарында 20 градуска төмөн болсо, калган аймактарга буларга салыштырмалуу жогору. Ал эми батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөр боюнча аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кайрадан 11 каналдан көрүшкөнчө.